Достор, бул сабакта сиздер менен кодубузга оңдоп түзөлөрдү киргизебиз. Башкача айтканда, кайсы бир элементтердин группасын алардын маанисине жараша семантикалык HTML тегтерди колдонуп, кайсы бир структураны берип өтөбүз. Мисалы, азыр биздин баракчабыздагы кодду карай турган болсок, бул жакта мындай жөнөкөй эле тегтер колдонулган да, өзүнө кайсы бир тегти камтыган же болбосо кайсы бир сүрөттөр колдонулган. Мындан сырткары HTML'де мындай контейнер элементтер болот да. Бул ушундай кайсы бир окшош элементтерди, мындай мааниси жагынан окшош болгон нерселердин бардыгын группировка кылган, группалаган контейнер же болбосо ушундай семантикалык элементтер бар. Семантикалык элемент деген эми маанисине жараша ушул элементке бир кайсы бир маани бере турган тег деп түшүнсөңүздөр болот. HTML'дын жаңы 5-версиясынан баштап ошондой көптөгөн семантикалык тегтер ишке киргизилген. Мисалы, алып карай турган болсок, азыр могул жердеги ссылкаларды көрүп турабыз, туурабы? Аларды биз кодду карай турган болсок, өзүнчө бир группа болуп турат. Биз муну кайсы бир семантикалык HTML'дын жардамы менен группировка кылсак болот. Мисалы, ал үчүн HTML5-те ушундай nav деген атайын тег бар. Биз ошол nav теги аркылуу ушул шилтемелерди курчап кое турган болсок, биринчиден prettier бизге биздин кодду формат кылып, жакшы структура берип койду. Экинчиден, эгер мен бул баракчаны жаңылай турган болсом, визуалдык түрдө азырынча эч нерсе өзгөргөн жок. Бирок, кийин сиздер дагы CSS стилизацияга киргенде, ошол сабактарга жеткенде түшүнөсүздөр, ар бир блокторду, ар бир мисалы элементтерди блокторго бөлүп, алардын семантикасына жараша кайсы бир контейнерлерге группировка кыла турган болсок, бул стилизацияга эң биринчиден жеңил болот. Анан андан сырткары кодубузду карап түшүнгөнгө дагы кайсы бир түрдө ыңгайлуу жагдай жаралат. Эми келиңиздер, достор, ушул программчынын журналы жана вебтин базалык тили дегенге чейинки ушул кыскасы 16-саптан баштап 22-сапка чейинки нерсе бул сайттын эң башы болот, туурабы? Ошол сайттын эң башталышына тиешелүү болгон дагы семантикалык HTML тег бар, бул header деп аталат. Келиңиздер, биз ушул биринчи деңгээлдеги баш сөздү жана ушул навигациянын бардыгын headerдин ичине аныктайлык. Enter'ди бассам кайра жакшы структурага келип, окуганга ыңгайлуу болуп калат биздин кодубузду. Достор, эми кийин ушул нерсеге көңүл буралык. Вебтин базалык тили HTML деген жерге келдик. Жалпы эле ушул толугу менен мындай бөлүнүп алган, мисалы, жерди байкай турган болсок, бул кайсы бир пост да, кайсы бир кандай десем бир группировкага кабыл боло турган нерселердин бири болуп эсептелет. Мисалы, мен муну HTML5 бизге тартуу кылган article деген контейнердин ичине киргизип койсом болот. Article биздин учурубузда азыр пост болуп отурат. Ушул HTML жөнүндөгү пост. Бирок башка учурларда бул кайсы бир товар болушу мүмкүн, же сүрөт болушу мүмкүн, же ошол эле макала болушу мүмкүн. Кыскасы, мен бунун бардыгын article деген контейнердин ичине киргиздим, достор. Анан дагы байкай турган болсок, бизде ошол бир пост бар. Ал посттун дагы кайсы бир деңгээлде башталгыч жери бар да. Биз билебиз, башталгыч нерселерди биз header деген тегтин ичине аныктап койсок болот. Мисалы, биз азыр ушул вебтин базалык тили дегенде ушул экинчи сүрөттү, Асан Усенов деген текстти жана ушул коддун сүрөтүн ушул артиклдин ичинде, ушунун деңгээлинде дагы header кылып койсок болот. Header деген эми бул башталгыч деген маанини түшүндүрөт. Анан келиңиздер, 41-саптан баштап headerди чектеп коелук. Кыскасы, бизде article бар, ал article'дин header бар. Header'i ушул баш сөздү жана биздин постко керектүү болгон киришүү маалыматтарын камтыйт. Андан ары ылдый турган болсок, мындайча айтканда ачык деле жер калбаптыр. Эгер мунун бардыгын сактап туруп, биздин баракчабызды обновить кылсак, бул жерде азырынча дагы деле визуалдуу түрдө эч нерсе өзгөргөн жок. Мен жана башында айтып өткөндөй эле, ушул группировка кылгандын пайдасын кийин CSS бөлүмүнө келгенде биле аласыздар. Достор, келиңиздер, биздин финалдык баракчага дагы бир жолу көз жүгүртүп
карай кетелик. Бизде байкасаңыздар ошол сиз бул жерде кыскасы кийинки жолу көрүшкөнгө чейин деген бөлүк бар. Ал биздин артикль дегендин ичинде аныкталган. Анан дагы сайттын эң астында ушул баардык укуктар корголгон деген сөз калып кетиптир. Келиңиздер биз дагы учурдан пайдаланып бул жерден дагы семантикалык HTML контейнерди колдонсок болот. Ал footer деп аталган контейнер. Footer бул сайттын ылдыйкы бөлүгү дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда сайттын ылдыйында кайсы нерселер аныкталган болсо ошонун баардыгы footer деп эсептелинет. Ошондуктан биз азыр ушул аталган сөздү параграф түрүндө келиңиздер ушул жерге киргизебиз. Ал үчүн келиңиздер параграфты ачайын дагы. Анын ичине ушул сөздү ташып кирейин. Анан эң кызык нерсе ушул ортодо мондай, келиңиз бул баракчаны бир аз чоңойтуп коеюн. Ортодо мондай тегерекчи, анын ичинде C деген белги бар иконка турат. Бул мындайча айтканда copyright деген белги. Copyright бул көбүнчө жанагы автордук укуктарга тиешелүү болгон белги. Биз ошону дагы биздин коддон жазып алсак болот. Анын үчүн мисалы төмөндөгүдөй нерсени жазышым керек. Биринчи кезекте end деген мындайча айтканда ampersand деп коет, же болбосо end деген англисче сөздү жазам, андан кийин copy деп туруп жазып баштасам, бул жакта көрдүңүздөр, мага кайсы бир нерселер сунуш болуп баштады. Эгер мен могу copy деп анан чекит үтүрдү таңдай турган болсом, бул эми кайсы бир код болуп көрүнүп атат, бирок браузерде башкача болуп көрүнөт. Эгер мен баракчаны сактап туруп бул жактан жаңылата турган болсом, ылдыйда көрдүңүздөрбү, copyrighттын белгиси пайда болуп калды. Буга окшогон ар кандай специалдык түрдөгү белгилерди дагы ушундай нерселер менен, мындай амперсанта менен кайсы бир сөздү жазып таап алсак болот. Бул HTML entity деп аталат. Google'дан издеп карап көрсөңүздөр болот. Бул жакта көптөгөн кызыктуу белгилер бар жана сиздер өзүңүздөрдүн керектөөңөргө жараша ар кайсы нерселерди тапсаңыздар болот. Достор, биз азыр footer деген бөлүктү аныктап, ага сайттын ылдыйкы бөлүгүнө тиешелүү болгон сөздөрдү жазып өттүк. Кыскасы бул сабакта биз сиздер менен кодду карап чыктык дагы. Ал кодду маанисине жараша тийиштүү семантикалык тегтер менен мындайча айтканда курчап, кодубузга жакшы структура бердик. Бирок бул бизге визуалдык түрдө эч нерсени өзгөртүп көрсөткөн жок. Айтып өткөндөй эле мунун пайдасын кийинчерээк стилизацияга киргенде биле аласыздар.